Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Урматтуу көрөрмандар, урматтуу радио угуучулар. Куттуу Рамазан 2024 программасына кош келиңиздер. Барыңыздардын кармаган орозоңуздарды Алла Таалам кабыл кылган болсун. Ошондой эле ушул ыйык Рамазан айында кылган жакшы кайрымдуулук иштериңиздерди, Кудай Тааладан сураган бата тилектериңиздерди Алла Таалам кабыл кылган болсун. Biz bugün oşu Ramazan tuurasында söz kılabız. Sizlerde oşu Ramazanга тиешелүү, орозого тиешелүү болгон, дегеле oşu шариатка тиешелүү болгон сурооңуздар болгон болсо, бизге SMS кайрылуу жазсаңыздар болот. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде мындай деп айтат: Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Kutiba aleykumus siyamu kama kutiba alellezine min qablikum leallekum tattaqun. Ya eyyühellezine amanu kutiba aleykumus siyamu kama kutiba alellezine min qablikum leallekum tattaqun. Bu ayetin manisi: o iman keltirgenler, sizlerde murunku qoomdorgo kanday orozo parz kılgan bolso, sizlerge dagı parz kılındı deyt. İslam dini negizi 5 Türkükö 5 negizge negizделген. Ошонун эң негизги парздарынын бири бул орозо болуп эсептелинет. Орозону сөз түрдө балагатка жеткен, акыл эси жайында, ор сыркоодон алыс, сапарда болбогон ар бир эркекке, мусулман эркекке, аялга парз кылынган. Бул жерде баягы биздин динибиз бардык шартты, бардык абалды эске алат. Ал туурасында да биз токтолобуз. Анан мурунку элдерге орозо да парз кылынган деп айтылып атпайбы? Биз мисалы үчүн билбейбиз башка диндерде кандай орозо парз кылынганын. Бирок биздин динибизде орозо кандай парз кылынганын пайгамбарыбыз көрсөтүп, ачыктап берген. Тагыраак айтканда, ошол таң аткандан баштап, күн батканга чейин тамак аш, суусундуктан биз арылып, эч бир оозго албастан, ичпестен орозону карбайбыз. Орозонун сооптору ушунчалык көп, пайгамбарыбыздын ошо куттуу хадистеринде айтылат. Ошо маанисинде бардык ошо адам баласынын кылган сооп иштеринин бардыгы өзү үчүн, ал эми орозо мен үчүн, мен анын сыйлыктарын өзүм беремин, 700 эсе көбөйтүп беремин дейт. Ошондуктан бул бир ибадаттын бир өзгөчө бир түрү деп айтсак жаңылышпайбыз. Алла Таала бул баягы хадис кудуси дейбиз, бул хадистен билсек болот да. Демек, өзүнчө бир даражасы, макамы бар экенин. Алымдарыбыз айтат да, бул хадистин мындай айтылышынын себеби биз башка бир ибадаттарды, мисалы үчүн ажылык, намаз дегенди биз сыртынан көрүп, бул адам намаз окуп атыптыр, бул адам ажылык ибадатын кылып атыптыр, бул адам зекетин берип атыптыр деп биз көрөбүз да бул ибадатты. Ал эми орозодо ошол сыртынан адамды караганда билинбейт экен да. Ошондуктан бул дагы бир алымдарыбыз айткандай бир сыр болсо керек. Анан бизде сабырдуулар, сабырдуулукту бул деп айтсак болот. Бул Рамазан айы, бул бир мектеп, сабырдуулукту үйрөтө турган. Тагыраагы Рамазан биз айына келгенде, биз жана айттык баягы аяттын башында, балким силер ошо такыба болушуңар үчүн деп. Бул айга келгенде, ошо сабырдуулук айына келгенде бизде бир өзгөрүү болуш керек, жакшы жакка болгон. Бул жөн эле баягы Рамазанда жөн эле ошо тамак аштан, суусундуктан тыйылып эле тим болбостон, биздин жашообузда, биздин баягы жүрүм турумубузда, биздин ой пикирибизде мында бир чоң бир өзгөрүү болуусу керек. Бул аяттын мааниси ошону дагы камтыйт. Эгерде биз кандайдыр бир күнөө иштерди, кандайдыр бир кемчиликтерди, кандай бир каталарды кылып жүргөн болсок, ушул айда тоба кылып,
ушул айдын берекеси менен бизде баягы өзгөрүү болушу керек. Такыбалык тагыраак айтканда ошол бул Рамазан айынын максаты адамдардын бул баягы такыба болуусу, бул эң баягы жогорку турган бир максат да. Ошого биз жетишибиз керек. Анан бул айды биз сабырдуулук айы деп айтып атабыз. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде мындай деп айтат: «Иннама юаффас собируна ажрохум бигойри хисаб». Албетте сабыр кылгандар толук соопторун эч бир эсепсиз алат деп Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтат. Эмне үчүн сабырдуулук дей турган болсок, биз мисалы үчүн таң аткандан баштап суусундуктан, тамак ичкенден биз өзүбүздү тыйып жатабыз. Бул мисалы үчүн өзгөчө жаңы орозону баштап жаткан адамдар үчүн бир кандай бир деңгээлде оор, кыйын болушу мүмкүн. Бирок эгерде биз чын ыхлас ниетибизди койгон болсок, бул баягы Кудай Тааланын парзы экен деген бизде максат жогору болгон болсо, бизге бул ибадаттар жеңил болот буюрса. Ошондуктан келиңиздер, бизди көрүп жаткан кээ бир көрөрмандар жаңы баштап жаткан болсо, Алла Таалам силерге күч кубат берген болсун. Бул сабырдуулук айтып атабыз. Сабырдуулуктун 3 түрү бар. Сабырдуулук бул Кудай Тааланын буйруктарын, милдеттенмелерин аткаруудагы сабырдуулук. Бул биринчиси. Экинчиси Кудай Таала тыйган нерселерден тыйылуу, бул экинчи сабырдуулук. Ошондой эле үчүнчүсү бул адам баласына баягы жашоосунда ар кандай бале кырсыктар келет, ошолорго болгон бул сабырдуулук. Ошондуктан бул ошо Кудай Тааланын буйругун аткаруудагы болгон бир сабырдуулук. Ошондуктан келиңиздер, бул айда баягы мен жогоруда айткандай, ошо Кудай Тааланын бардык парыздарын толук аткарганга, бул бир эле орозо эмес, ошондой эле намаз жана башка ибадаттарды толук аткаранга Алла Таалам бизге жардам берген болсун. Бизге дагы суроолор келип атат, ошолорго токтоло турган болсок. Саламатсызбы, айыл киши 5-10 мүнөт намазды эрте окуса болобу, рахмат дейт. Бул жерде мындай да, бизде азыр муфтияттын ошол намаз убактысы боюнча календары бар. Анын негизги сайттарында кээ бир тиркемелер дагы бар. Биздин Кыргызстанга тиешелүү. Ошол жерде эгерде азан айтылганга чейин карасаңыз убакыты кириптир, бирок азан айтыла элек. Бирок сиздин кандай бир шашып кыла турчу бара турган жериңиз бар, ишиңиз бар. Ошол учурларда сиз намазды окуй берсеңиз болот. Бул жерде сөзсүз түрдө азан айтып анан окуйм деген маселе эмес. Жанакындай шашылыш иштер болуп калган болсо, намазды окуп чыга берсеңиз болот. Мейли ал 15 мүнөт болобу, 20 мүнөт болобу, эң негизгиси ошол убактысы кириши керек. Эки суроо. Ассаламу алейкум. Кудайга ишенбей кайра ишенсе мусулман болбой калабы, кандай болот дейт. Кудай сактаган болсун. Бул баягы ишенбей ишенбестик, бул өтө чоң бир кандай десем, оор мусулман адам баласы үчүн өтө бир кылдат карай турган маселе. Себеби деген динден чыгып кетүү ар түрдүү жолдор менен болушу мүмкүн. Кээде ал сөз менен чыгып кетет адам баласы, кээде ошол балким кыймыл аракети менен дагы, ишараттары менен дагы чыгып кетиши мүмкүн. Кудай Таала андай нерседен сактаган болсун. Бул жаман. Эгер кайсы бир мусулман жашоосунда жакшы иштерди жасап жүрүп, анан ушундай бир туура эмес кайра ошо динден чыга турган бир сөздөрдү айтып, иштерди кылган болсо, анын мурдакы соопторунан таптакыр кургалышы мүмкүн. Ошондуктан ар бирибиз ошо айткан сөзүбүзгө, кылган ишибизге, ошол ой жүгүртүүбүзгө өтө кылдат мамиле жасашыбыз керек. Ошондуктан бул мындай да, ыйман жана баягы дин, анан динсиздик маселеси өтө кылдат.
маселе мындай кароо керек. Жөн эле бир кээ мисалы үчүн ойноп дагы, тамашалап дагы ошол динге тиешелүү маселелерди көтөрүп айтып, бирок ал өзү сезбестен Кудай Тааланы нааразы кыла турган абалга барып калышы мүмкүн. Ошондуктан биз баягы ойноп сүйлөсө да кыргыз айтат эмеспи, ойлоп сүйлө дейт. Ошол бекеринен айтылган сөз эмес. Ошондуктан өтө кылдат болушубуз керек. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум. 6 айлык боюмда бар, озо тутсам болобу дейт. Бул жерде мындай да, сиз караңыз. Эгерде сиз өзүңүз балким мурда тажрыйбаңызда болуп, орозо кармаган болсоңуз, боюңузда бар болуп, кудуретиңиз жетсе, ошол эле учурда дарыгер сизге кеңешин берсе, баягы сизге жана сиздин ошол курсаңыздагы балаңызга эч кандай зыян болбойт деген бүтүм чыгарган болсо, бул жерде маселе жок. Эгерде күчүм, кудуретим жетет, дарыгерде эле баягы кармасаң карма деген бир кеңешин берген болсо, бул жерде маселе жок. Кээ бир өлкөлөрдө мындай да, баягы бизде деле бар, ошол боюнда болуп деле кээ бир аялдар ошого орозо кармаган. Ошондуктан караңыз, сиз дарыгериңиз, өзүңүз кандай сезесиз, кандай абалдасыз. Ассаламу алейкум. Таравих намазындагы таспихти 3 жолу айтуу керек экен, 1 жолу эле айтканым туура эмеспи дейт. Бул жерде мындай. Эми баягы таравих деп коет, ар бир ошо 4 рекеттен кийин таравиха деген сөздүн мааниси, ошо таравих деген мааниси тыныгуу да. Тыныгуу болот. Эми биздин Орто Азияда ошондой 3 жолу айткан бар. Кээ бир мечиттерде көрүп жүрөбүз, ошо 1 жолу дагы айткан бар. Кээ бир жерде ошо салават айтат, кээ бир жерде башка бир сүрөлөрдү, кыска сүрөлөрдү окуйт. Эң негизгиси мындай бир баягы ошол таравихти окуган адам түшүнүктүү, туура, аябай катуу, баягы тез окубашы керек. Түшүнүктүү болуш керек артында турган адамдар. Анан баягы жамаат кандай чечсе, ошо канчалык окуйбуз десе, бул ошо өздөрүнүн иши да. Эң негизгиси кичине бир тыныгуу болуп турганы керек. Жакшы. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Орозодо тиш салдырса болобу дейт. Тиш салдырса, же болбосо тишти дарылатса, мындай зарыл болуп калган болсо болот, бирок баягы ары тамакка, ары баягы дары, же болбосо суу жана башка бир заттар тамактан ары өтүп кетпеси керек. Эгер өтүп кете турган болсо, баягы орозону толук бузуп коюусу чоң ыктымал. Ошондуктан келиңиз бир туган, бул эгер зарылчылык болгон болсо, анда кылуу керек, баягы тишти дарылоо керек. Эгер зарылчылык болбосо, аны балким Рамазан айынан кийинки жылдырсаңыз деле болот. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Уста орозо кармап гепатитти вакцина алса болобу дейт. Бул жерде мындай. Азыр ошол биздин мазхабта деп коесуз, же биздин аалымдарыбыздын мазхабында бул баягы вакцина деп коебуз, эмдөө, же болбосо ошондой эле дарылар, бул гепатитке каршы, булар орозону бузбайт. Ошондуктан эгер врачка бара турган болсоңуздар, ошондой эмдеп ала турган болсоңуздар, же укол ала турган болсоңуздар, маселе эмес. Ал орозону бузбайт, барып алдырсаңыздар болот. Ассаламу алейкум. Келинчегим ооз ачарга 3 саат калганда тамак жасап батып, колун кесип алыптыр. Орозо бузулабы же бузулбайбы дейт. Бул жерде орозо эч кандай таасир этпейт. Бул жерде колду кесүүгө, баягы кесип алса, же жаракат алса денесинен, ошондуктан эч коркпостон, орозом бузулуп калды деп ойлобостон, биз орозобузду кармай беришибиз керек. Орозону эмнелер бузат? Мисалы үчүн орозону ошол тамактан кирген, мисалы үчүн, жоксо кулактан кирген, мисалы суу ичсе, тамак ичсе,
ошол бузулат. Ал анан ошо кулагына дары мисалы үчүн тамызган болсо, мурдунан дары тамызган болсо, баягы таңдайга ошол тамакка кире турган болсо, ушулар бузат. Ошондуктан этият болуу керек. Ал эми баягы жаракат алдыңыз, канап кетти, кесип алдыңыз, булар бузбайт. Ассаламу алейкум устаз, Куран хатым түшүрүп жаттым эле, кээ бир жери каты окулуп калса эмне болот? Сиз колдон келишинче ошол Куран хатымды окуңуз, аракет кылыңыз. Бул баягы өзгөчө башында окуп жаткан адамдарга оор болушу мүмкүн, себеби тамгалап, эптеп болсо дагы адам баласы үйрөнөт. Эң негизги сизге Кудай Таалам күч кубат берген болсо, сиз баягы аракетчил инсан экенсиз. Кээ бир адамдар ошол мүмкүнчүлүгү бар болуп туруп деле ошол Куранды окуганга мындай кош көңүл карашат да. Ошондуктан сиз аракет кылыңыз. Бул баягы эчтеке эмес. Бир ката кетирсеңиз, кийинки жолу окуганда туура окуганды үйрөнөсүз. Бул маселе эмес. Ассаламу алейкум. Экинчи аял үчүн эркектин биринчи аялы ата-эненин туугандары билишүү шартпы дейт. Эми бул баягы кандай десем, бул маселе өзү нике дегенде максаты мындай да. Нике деген бул ачык, айкын боло турган нерсе. Бул жерде жашырып нике болушу мүмкүн эмес. Бул жерде бардыгы билиши шарт эмес. Балким баягы сиздин шартыңыз, сиздин абалыңыз, сиздин мүмкүнчүлүгүңүз алганга боло турган болсо, эметсе болуш керек. Алса болот. Бирок бул баягы биринчи үй бүлөнү баягы бузбай турган бир нике болуусу керек. Себеби көп учурлар болот, көп тажрыйба бар, баягы адамдар ошол экинчи никесин курам деп, ошо биринчи никесин талкалап алгандар бар да. Бирок ал бардык эле адамдарга мисалы үчүн ылайык келе бербейт да, чын айтып коюш керек. Кээ бир адамга ылайык келсе, бул маселе кээ бир адамга таптакыр ылайык келбейт. Балким ал үчүн дагы зыян болушу мүмкүн. Ошондуктан ар бир адам өзүнүн абалын, шартын карап, анан бир туура чечимдерге баруусу керек. Ассаламу алейкум рахматуллах, ва алейкум ассалам. Намаз окуган адамдар роза кармасы болобу дейт да. Мындай да, бул мындай бир олуттуу же негизги бир суроолордон деп айтсак болот. Коомчулукта көп айтылат, айтылып жүрөт. Биздин ошол алымдарыбыз дагы жооп берет. Бул мындай да, ислам дини 5 түркүккө негизделген. Эң биринчиси ошол Алла Тааланын жалгыз экенде жана Мухаммад пайгамбарыбыздын элчи экенине күбөлүк берүү, бул эң биринчи негиз. Экинчиси бул намаз. Анан үчүнчү орозо, зекет, ажылык болуп кетет. Анан караңыз, бардык парыздар Жебрейил периште аркылуу келген, анын парыздыгы. Бирок ошол намаз Исра кечеси Алла Таала түздөн түз пайгамбарыбызга берген анын парыздыгын, милдеттемесин ошол 7-чи асманга көтөрүлүп, ошол жерде берилген. Бул мындай да, ошол учурда 5 эле эмес, 50 намазды буйруйт. Бирок ошол пайгамбарыбыз ошол Алла Тааланын ырайымы болуп, ошол 50 убакыт намаз 5 убакыт намазга чүрүлөт дагы. Ар бир намаз 10 соопко эсе баягы болуп, тең болуп, мындайча айтканда 5 убакыт намаз 50 намаздын сообундай деген абалга жетет. Бул дагы Кудай Тааланын биздин үммөткө болгон бир ырайымы. Ошончолук бир маанилүү да, караңыздар. Ошондуктан келиңиздер, намазды дагы ушул орозо айында орозону кандай кармаган болсок, ошол намазды дагы ошол абалга алып келгенге биз аракет кылалы. Кудай Таала баарыбызга ошол туура жолдон адаштырбасын. Саламатсызбы? Саламатчылык. Эркек балдар канча жаштан баштап орозо кармаса болот? Рахмат.
Мындай, өзү негизи аял, кыз балабы, эркек балабы балагатка жеткенден баштап орозо кармасуу парз. Балагатка жеткенде баягы качан, кээ бирөө 14, кээ бирөө 15 жашында жетиши мүмкүн. Бирок биздин алдымдарыбыз айтат да, адам бала, ошол бала, жаш бала, мындай ошол ибадатка көнсүн деп, балагатка жете электе эле көндүрүп кармаштырат да, мисалы үчүн чогуу балким тургузуп үйрөтөт. Мындайча айтканда, ошо орозо кармаганды бара-бара үйрөтөт. Анан баягы өзү балагатка жеткенде, ал балага кармаганда жеңил болот. Ошону алдымдарыбыз айтат. Бирок баягы милдеттүү түрдө кармоо балагатка жеткенден башталат. Келинчеги менен бирге кошулганда, ооз жапкандан кийин эртеси усул алса, суу жок болуп калып, свет өчүп дейт. Бул мындай да, бул баягы бул мамиле, аял эркектин ортосундагы мамиле ооз жапканга чейин болуусу керек. Андан кийин боло турган болсо, ооз жапкандан бул толук түрдө орозону бузуп коет. Ошондуктан этият болушубуз керек. Албетте, эгерде суу жок болгон болсо, ошо суу болгондон кийин анан алуу керек. Бул маселе эмес, эгер баягы күтүп туруш керек, балким болуп калат, же караш керек, издеш керек дегенде жакын жерден. Анан алыс болгон болсо, таптакыр, мисалы үчүн 1,5-2 километр намаз убактысы чыгып кетейин десе, ошол убакта балким таяммум алууга дагы динибиз уруксат берет. Саламатсызбы? Менин кызым 11 айлык, орозо кармасам болобу? Биз жана бул туурасында да жооп бердик, бирок учкай айтып кетейин. Эгерде сиздин күчүңүз, дараметиңиз жеткен болсо, сизге, сиздин ошо кызыңызга орозо кармаган эч бир залакасын тийгизбесе, анда кармасаңыз болот. Бирок дарыгер айтса, же өзүңүзгө сиз ишенбесеңиз, анда ооз ачып, ооз баягы тамактанып азыр учурда, бирок кийин ошол төрөгөндөн кийин кармап беришиңиз керек болот. Бул жерде да бир маселе, учурдан пайдаланып айткым келет. Кээ бир учурда биздин ошол баягы аялдар, аял заты мындай деп ойлойт экен, эгер ошол кош бойлуу болгон учурда оозу ачык жүрөт, бирок баягы кийин кармабай коем деп ойлойт экен. Жок, ал ошол аялдын башында, ошо мойнунда милдет, парз болуп кала берет. Кийин кармап берүү керек болот да. Ооз жапканда эртерээк жаап койсо эмне болот, эчтеке болбойбу дейт. Албетте эчтеке болбойт. Бул жерде эч кандай маселе жаралбайт. Себеби деген сөзсүз түрдө акыркы убагында барып жабуу керек деген нерсе жок. Эң негизгиси ошол сиз ошо соорлукка туруп, соорлукту аз да болсо жеп, тамактансаңыз жакшы болот. Себеби пайгамбарыбыз өзүнүн куттуу хадисинде айтат, ошо соорлукту жегиле, албетте ошо соорлук тамагында береке бар дейт. Аз да болсо бирдеме менен жапкан жакшы. Ассаламу алейкум. Орозо кармаган адам ооз ачырга чейин ачка болуп, кыйналса орозо кабыл болобу? Эмне себептен ооз ачканга чейин? Эми бул табигый нерсе да, бир тууганым. Табигый нерсе. Себеби деген ар кандай адамдар бар. Ар кимдин ар кандай баягы иштеген, жасаган жумуштары бар. Кээ бирөө балким физически мындай бир оор жумушту аркалашы мүмкүн. Табигый нерсе баягы ачка болот. Бул ошону менен да биз мисалы үчүн сабырдыкты көрсөтөбүз. Баягы мына Кудай Таала, мен сенин парзыңды аткарып, орозону кармап атам, мына сабырдуу болуп атам. Кыйналсам дагы мен ошол убактысына чейин, ошо күн батканга чейин орозо кармайм деп, биз ошол жерде биз сабырдуулугубузду көрсөтүп жатабыз. Ошондуктан
Бул өтө маанилүү. Сиз баягы соорлукту жегенсиз, ошондон бери ачка жүрөсүз, канча күн мурун кадимкидей эле тамактанып, кааласаңыз суу ичип жүргөнсүз, мисалы үчүн. А бирок орозо келди, дароо ошол моюнсунуп, биз ошол парзды аткарып атабыз. Ошондуктан Кудай Таала өзү жанакы өзүнүн куттук хадистеринде айткандай, орозонун сообун мен берем дейт да. Бул жерде эми түшкө тиешелүү суроо экен. Түшүндө Меккеде жүрсөм эмне болот дейт. Мисалы мен баягы түштү жоруган адамдардын катарына кирбейм, бирок бул баягы жакшы түштү жакшылыкка жоруп эле коюш керек. Өзү ошондой да, мындай түштөрдүн түрү бар. Ошол Кудай Тааладан болгондагы бир түш болушу мүмкүн. Ошондой эле бир азгырык болушу да мүмкүн. Адам баласы чарчап, кыйналганда да болушу мүмкүн көргөн түштөр. Анан бул жерде да бир адептери бар да, жакшы түш болгон болсо айтып берсе болот бирөөлөргө. Ал эми жаман түш боло турган болсо, сиз мисалы үчүн уктап жатырсыз, сол жагыңыз менен жаткан болсоңуз, бурулуп оң жагыңызга жатышыңыз керек. Баягы жаман түштөн. Ошондой жаман түштү дагы башка бирөөгө айтканга болбойт. Кийинки ассаламу алейкум, намазда тахияттан кийин зикир кылып, анан оң жак, сол жакка салам берип бүтүрөбү дейт. Атахияттан кийин мындай, атахияттан кийин ошо салават айтылат, салават окулат, андан кийин жанакы Роббана атина фид дуния хасана деген дуа окулат, андан кийин оң жакка, сол жакка салам берилип, намаз бүтөт. Анан бул жакта зикир дегенде, ал балким адашып кетсеңиз керек. Ассаламу алейкум, суроо, намазда Фатиха сүрөсү менен Зам сүрөнүн ортосун бисмилля айтылабы дейт. Бизде, мисалы үчүн ошо Ханафи мазабында бул айтылбайт. Баягы башында эле ошол Фатиханы окуган, Фатиха чейин аузу, андан кийин бисмилланы окуңуз, Фатиханы окуңуз дагы кийинки сүрөлөрдү окуй бересиз. Бисмилля ар бир рекеттин башында окулат. Биринчи рекетти бүттүңүз, кийинки экинчи рекет турганда ошол бисмилляны айтып ар бир рекет башталат. Ассаламу алейкум, зекетти колу жок адамдарга ооз ачтырса болобу, өтөбү дейт. Бул зекетке тиешелүү маселе экен. Келиңиз бир туура мындай да, зекет деген баягы өлчөм, азыркы биздин быйылкы ошо муфтияттын чечими боюнча бир 300 000 деп айтсак мындай боло берет. Ошол сому бар адамдын акчасы 1 жыл турган болсо, же ошого тең алтыны бар болгон болсо, же товары бар болгон болсо, же болсо содасы, тет содага айланган ушундай товары болсо, ошол адам ээлик кылуу керек. Мисалы үчүн 2,5% ошо муктаж болгон адамга ээлик кылдыруу керек. Мисалы үчүн акчалай берсеңиз болот. Мисалы үчүн акчалай берүү керек. Же товарыңыз болгон болсо, товарды ошо колуна карматууңуз керек. Ал эми жөн эле мисалы үчүн дастаркон жайып баягы менин зекетим деп койгон бул туура эмес. Ошондуктан акчалай же болсо жанакы товар иретинде ошол ал адамдын өзүнө колуна, менчигине мындайча айтканда өткөрүп берүү керек. Ассаламу алейкум, орозодо билбей тамак жеп алыптырмын, бирок эстен кетип тамагымдан чыгарып албай жутуп жибердим. Эстеп кетип тамагымдагыны чыгара албай жутуп жибердим, орозом бузулду дейт. Мындай, баягы биз ошол сөзүбүздүн башыбызда айттык, биздин ошол динибиз ар бир адам баласынын ошол жашоосунда бардык реалдуу мындай көрүнүштөрдүн бардыгын эске алат. Эгерде орозо кармап жаткан адам унутуп, тамак ичип алса, суу ичип алган болсо, эстеп кетет да дароо. Анан баягы жутуп жиберген эстеп кеткен болсо, дароо токтотуп коюш керек. Эгерде оозунда боло турган болсо, оозундан дагыны чыгаруу керек. Анан орозону улантыш керек.
баягы эми оозум ачылып калды деп баягы андан ары тамактана бербей ошол жерден дароо токтотуп кетиш керек. Себеби ошол пайгамбарыбыздын өзү куттук хадисинде айтат, аны ошол нерсени Алла Таала өзү ошол суусундукту берди, мындайча суу ичирди, тамак берди деген, тамактандырды деген маани айтылат да. Ошондуктан эч нерсе эмес, дароо токтотуп орозуңузду кармай бериңиз. Кийинки суроо: атам 5 баласын таштап кетти. Эмне ичип, эмне жеп жатасың сурабады. Мен 14 жаштамын. Апам эптеп тамак жасап берип жатат. Биз орозо ушул тууралуу айта кетесиз. Эмне биле курачылар, апам ооройт, нарыга билесин бери арап тойгозуп оозу ачка жүрө берет. Эми Алла Таала силердин жашооңуздарга жеңилдик берген болсун. Албетте бул баягы кыйын нерсе, жашоодогу бир нерсе болуптур. Бул жакта сиздин ошол кылган атаңыздын күнөөсү чоң. Эмне дегенде, бул баягы турмуш курду, силерди бул жарык дүйнөгө алып келди эмес. Маселе ошо сиздерди карабай, таштап, бакпай койгондугунда. Бул сөз түрдө баягы суралат. Бул жерде баягы мындай таштап кеткен, бул чоң күнөө болот. Жетиштүү баягы адам баласы, мисалы үчүн үй бүлөсүн, балдарын, кыздарын ошо бойго жеткенге чейин карап, багып, жетилтүү ошол ар бир атанын, мен айтпайм менин деп, эми атанын бул түздөн түз милдети. Ошондуктан бул жерде сиздин атаңыз жоопкерчиликти алышы керек, аркалашы керек. Балким Кудай Таала ынсап берип, ал кайтып келип өз милдетин аткарар, иншалла. Ассаламу алейкум, аял киши таравих намазды кандай окуйт, канча рекет окуйт, ниети кантип кылат, канча рекет окуп салам берет? Рахмат. Ва алейкум ассалам. Аял киши эркек кишидей эле таравих намазды окуйт. Бирок аял кишилердин ошол таравих намазды окуганы, бул үйүндө окуганы жакшы, сооптуураак. Бул деле ошо 20 рекет окуйт, эркектер деле ошол куфтан намазынан кийин, ошо сүннөт окугандан кийин башталат. Бул жерде 2 рекеттен кылып окуйсуз. Ошентип баягы витр намазы менен толуктайсыз. Ушинтип окулат. Ассаламу алейкум. Айымдар үйдө таравихти 8 рекет окуса болобу же толук окуш керекпи, устаз дейт. Эми мындайда биздин баягы мазхабта бул 20 рекет. Башка мазхабтарда деле, мисалы үчүн өзүм баягы тажрыйбамдан айтсам болот, ошол кээ бир Шафи өлкөлөрүндө деле ошо 8 рекеттен окуган уруксат берилген жерлер бар. Бирок мындайда Рамазан айынын берекеси, шарапаты, ошо сооптуулугу үчүн биз 20 рекет окушубуз керек да, ошо 8 рекет деп баягы кетип калбастан. Ошондуктан жана пайгамбарыбыздын ошол Бухари, Муслимде келет, куттук хадистеринде ошо кимде ким ошол Рамазан айында турган болсо деп атпайбы, жана намаз окуган болсо, анын мурунку күнөөлөрүнүн бардыгы кечирилет дейт. Башка риваятта орозо туткан болсо деп келет. Ошондуктан маанилүү биякта 20 рекет окуган. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Түш ооруп атканда чайкаса болот, ооз ачылып кетпейби дейт. Бул мындай, балким чайкаса дары менен чайкап, эмне менен чайкайт. Эгер чыдатпай ооруп жаткан болсо, ошол дары коюп дарыласа болот. Же болбосо чайкайм деп атасыз, дары менен чайкасаңыз керек. Дары менен чайкаса болот, бирок тамактан ары өтүп кетпеши керек ошол дары. Ошол чайкап, таптакыр ошо даамы калбагандай кийин чыгарып салуу керек. Мына бул жакта жакшы бир баягы орозого балким көп адамдар билбей турган суроо келип атат. Ошол геморройдун свечасын деп атат. Бул жерде орозонун бузуп коет бир тууган.
бул ошол свеча. Ошондуктан бул жерде дагы этият кылышыбыз керек. Бул бир эле жанакындай суусундук тамак ич эмес, ошол свеча маселеси дагы бузуп коет. Ошондуктан мындай нерселерди ооз ачкандан кийин же болбосо оозду жапканга чейин, сорлукка чейин кылуу керек. Assalamu alaikum. Азыбызга рахмат. Таравих намазды багымдатка чейин окуса болобу дейт. Караңыз, бул эми куфтан намазынын учурунда окулат да таравих. Анан бул таң атканга чейин дейт да. Таң атканга чейин дегенде ошол багымдат намазы киргенге чейин окуса болот. Эгер ошондой балким шарт болуп, жагдай болуп калган болсо. Ошондуктан баягы орозо учурунда сорлук кылуу да керек да. Ошондуктан демек ошол таң атканга чейин, киргенге чейин окуп бүтүрүш керек да. Андан кийин сорлукту кылып, ары баягы улантуу керек. Багымдат намазды окуп дегендей. Апасы менен баласы талашып тартышып, баласы апасын сиз билбейсиз, түшүнбөйсүз деген туурабы дейт. Эми бул мындай да, ар бир ата энеге биз жакшы сый, мамиле кылышыбыз керек да. Анан мындай орой мамиледе билбейсиз, мындай баягы кагып, силкип мамиле кылган туура эмес. Ошондуктан мындай бир даанышмандык сөздөр менен балким апа, мисалы үчүн, же болбосо ата, караңыз, мындай болсо керек деп, мында бир ийкемдүү бир сылык, сыйпа бир түшүндүрүү менен айтуу керек да. Анан кээде болот биздин ошол өзгөчө жаштардын арасында мындай ошол атасынын, энесинин көңүлүн оорута турган бир деңгээлге да жете турган сөздөрдү айтышы мүмкүн. Биз ошондой нерседен алыс болушубуз керек. Баягы кантип баласы ошол жосы апасын билбейсиң, андай мындай деп, мындай басмырлаган сөздөр менен, же болбосо көңүлүн оорткан сөздөрдү айтышы мүмкүн. Жок, мындай эле айтпай, даанышмандык сөздөр менен түшүндүрүп, баягы жеткиргенге аракет кылышыбыз керек. Оозум өз жанын кыйып каза болгон, акыретке чейин ошондой абалда болот дешет. Кантип жеңилдетем, кандай амалдарды кылсам жардам бере алам дейт. Баягы чынында бул баягы оор маселе. Ошол пайгамбарыбыздын баягы мындай куттуу хадистеринде айтылат бул туурасында. Албетте баягы өкүнүчтүү нерсе, бирок болуптур. Бирок мындайда биз Кудай Тааладан мээриминен баягы үмүт үзбөшүбүз керек. Сиз дуа кылыңыз, жакшы тилектерди, батыларды кылыңыз. Иншалла Алла Таала ырайымдуу жана мээримдүү. Саламатсызбы, балам 17-де үйдө турбай окшоп жатат, эмне кылсам болот? Эми мындай да тарбиялык маселе экен. Биз эми туура багыт, биз ошол балдарыбызга, кыздарыбызга бир жакын болуп, алар менен баарлашып, алардын көйгөйү, алардын маселелери кандай жакын болушубуз керек. Эмне себептен баягы методот? Эми албетте баягы жашы өсүп калган балдар ушундай сыртка чыгып, баягы түндөсү ары бери баскысы, бир жактара баргысы келет. Бул табигый нерсе, бирок ошону биз туура багытка, мисалы үчүн, багыттасак, туура түшүндүрмөлөрдү берсек, мисалы үчүн, эч бир балким пайдасы жок, бир түшүндүрүү иштерин жүргүзсөк, балким ошол бала ошондой нерселерден, көрүнүштөрдөн, ошол жүрүм-турумдардан тыйылат. Антпесе баягы аларга дагы мындай көз салбаса, алар таптакыр кандай иштерге барып жатканы белгисиз да, Кудай сактасын. Ошондуктан тарбия өтө маанилүү. Биз дагы өзүбүз үлгү болуп, алардын көйгөйүн чечкенге аракет кылышыбыз керек.
Assalamu алейкум. Жуунуп жатып кулактан суу кирип кетсе ооз ачылабы дейт. Алейкум ассалам. Ооз ачылбайт, бул суу кирип кетсе кулактан. Бирок мындай этият кылуу керек. Эгер кулакка дары тамызган болсо, бул дары ачат. Assalamu алейкум. Менин жолдошум 2 айыл, 2-нчи айыл болом, 1-нчи айыл билбейт, бирок 2 жакка тең карап. Сиздин бул жакта эч кандай күнөөңүз жок. Бул жерде маселе ошол никенин ачык айкын болушу эле. Мындай бул жакта эч кандай күнөөнү сиз тартпайсыз. Assalamu алейкум. Биринчи намазды баштаганда эмнеден баштоо керек? Бул биринчи окуу баштаганда ар кандай үндөр, аксат эшетишимби? Бул жерде эч кандай андай нерсе жок. Эжекеси, бул жерде эч кандай андай маселе жок. Эч кандай үндөр жана башка деген нерсе жок. Сиз ошол чын ыклас ниетиңизди коюп, бисмилля деп баштаңыз. Ошол баамдат намаздан баштасаңыз болот, же сизге кайсы намаз ыңгайлуу келет, баштаңыз. Ошол бүгүнтөн баштап баштаңыз. Буюрса жеңил болот. Эң негизгиси адам ошол баягы чын дилин, чын ыкласын койгон болсо, баардыгы жеңил болот. Assalamu алейкум. Ороздо сөгүшсө бузулабы дейт. Сөгүшсө окшойт. Бул жерде мындай. Ошол пайгамбарыбыздын куттук хадисинде айтылат. Мисалы үчүн ошо орозодо баягы эгерде орозо туткан адам ошол сөгүнгөндү, жаман сөздөрдү таштабаса, ошо орозосуна кандай пайда деп пайгамбарыбыз ушундай бир суроо коет да. Ошондуктан бул сөгүнүп сагынуу бул мусулмандын адебинен эмес, жүрүм турумунан эмес. Ошондуктан биз ушул Рамазан айынын берекеси менен, жана сөзүн башында айттым, бир өзгөрүү болуусу керек. Жаман адаттардан таптакыр биз арылышыбыз керек. Анан ошол сөгүнүп сагынуу, жаман сөздөрдү айтуу, ушак жана башка сөз бул башка айларда дагы баягы талап кылынат, аны баягы кылбаганга. Бирок Рамазан айында өзгөчө. Ошондуктан баягы сообу бир азайтканга бир себеп болуп калат да. Эгер сөгүнүп, ошентип бирөөнүн көңүлүн калтырып, ошондой жаман сөздөрдү айткан болсок. Assalamu алейкум. Каза намаздар чогулуп калса, кийин окуганда ар бирин атын айтып окуш керекпи? Алейкум ассалам. Каза намазды окуп атканда сиз сөз түрдө ниетиңизде белгилүү бир баягы болушу керек. Сиз дайындашыңыз керек. Тагыраак айтканда, мисалы, эгер ошончолук көп болуп кеткен болсо, анда эң акыркы баягы каза кылган намаздар деп ниет кылышыңыз керек. Же болбосо эң оболку каза кылган намаздар деп ошондой ниет менен. Себеби деген кээ аябай көп болушу мүмкүн да, бирок ошол кайсы жылдарыныкы экен дегенин таба албай калышы мүмкүн. Бирок бир нерсе, мен баягы азыр тиркемелер бар эмеспи? Кээ бир ошол уккан жагым бар, ошол кээ бир тиркемелер бар дейт. Ошо канча намазды мисалы үчүн каза кылып койгонун дароо мындай тиркемеде белгилеп койсо болот. Ошо кайсы намаздын казасын окуп атам дегенчи. Ошондуктан ошол жатты да бир карасаңыз болот. Assalamu алейкум. Баламдын жашы 11-де орозо кармай албай жатат. Канча жаштан орозо парыз болот? 5, бирок 5 убакыт намаз намазын окуйт. Эми мындай, сиздин балаңыз 11-де болуп, бирок балагатка жетпесе, кыйналган болсо, мындай күн алыс, же болбосо мындай үйрөнсүн деп, башында кармап, ортосунда дегенде бир үйрөтсөңүз болот. Бирок кыйналып аткан болсо, анда оозун ачып койсо эчтеке болбойт, эгер ал балагатка жетпесе. Жакшы экен баягы таравих намаздарын окуган. Демек, балки мен ойлойм, жетпесе керек. Эгер жеткен болсо, милдет болмок. Assalamu алейкум. Таравих намазында башында
эле бир жолу ниет кылып, аны ошо боюнча окуу берсе болобу же 4 рекеттен окусак, ар бир 4 рекетте ниет кылып туруш керекпи? Анан 4 рекетте тең Каусар, Ихлас, Фатиха, Нас сүрөнү окуса болобу? Бул мындай да. Ниет эң негизгиси бул баягы жүрөктө болгон нерсени биз ниет дейбиз да. Анан ошону тастыкташ үчүн эле биз баягы оозубузда, баягы тилибизде айтабыз. Ал эми ниетиңизде бол таравихте өзгөчө тезден окуйт да жанакы. Анан сиз ниетиңизде болсо ошо Аллаху акбар деп койгонуңуз бул жетиштүү эле. Анан албетте бул жакта имам канчалык деңгээлде ошо сүрөлөрдү билет, ошого жараша окусу керек. Эгер көбүрөөк билген болсо жакшы да, көбүрөөк сүрөнү окуп кайталабастан. Ал эми ошол сиз айткан жетиштүү гана бир баягы Каусар, Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрү эле билген болсо, ошону кайталап окуйт. Андан башка айла жок. Себеби деген башка ушундан башка 4 сүрөнү билбесе, ошо 4 эле сүрөнү окуп кайталайт да. Ошондуктан ар бир имамдын же ар бир адамдын ошо канчалык Куранды билет, ошого жараша окуйт. Мисалы үчүн азыр биздин көпчүлүк дейбизби же канчалык мүмкүнчүлүк бар мечиттерде ошол хатым деп атпайбызбы? Хатым болуп атат. Хатым ошо таравих намазында болуп атат да. Хатым тагыраак айтканда ошо Курани Каримди ошо Фатихасынан, ошо Бакара сүрөсүнөн баштап, ошо Нас сүрөсүнө чейин окулат. Бул дагы жакшы бир сооптуу иш. Ошондуктан бул баягы орозо айы ибадаттын, баягы дубанын, тилектердин айы. Ошон үчүн биз колдон келишинче ушу арабча окуганды үйрөнүп аракет кылсак жакшы болот. Себеби деген көп учурда биздин убактыбыз болбогон бир маанисиз, пайдасыз иштерге көп кетип атат. Мисалы үчүн ошол эле баягы соц тармактарды айталы, ал канчалык деңгээлде биздин убактыбызды мындай жөн эле жеп атат да, текке кетирип атат. Мисалы үчүн ошол эле Instagram, TikTok, Facebook жана башка соц тармактарды ошо серфтетип, ары бери жылдырып, ары бери карап, баягы улам убакытты алып атат. Эгер биз ушул баягы жаатка бир чектөө киргизип, мисалы үчүн, кой мен жок дегенде бир күндө, мисалы үчүн, мен ошо алфавиттен ушул тамганы, мисалы үчүн, алиф тамгасын, б тамгасын окуйун. Ушул Рамазан айы чыкканга чейин ошо Куранды окуганга жетишип калайын. Же болбосо, мисалы үчүн, диний сабаттуулук боюнча мен пайгамбарыбыздын ошо өмүр баяны туурасында башынан аягына чейин бир окуп бүтүрөйүн. Же болбосо ошол фих туурасында ошо кыргызча, мисалы үчүн, азыр бар ошол жаатта, мисалы үчүн, орозого тиешелүү болгон маселелерди жана башка ушундай бир пайдалуу бир кылсак, бир программа коюп, бир натыйжалуу бир иштерге жетсек жакшы болот эле да. Бирок бул баягы оор болсо да ошону аткарсак жакшы болот эле. Себеби биз баягы Рамазандын максаты ошол дагы бир максаттардын бири бул өзгөрүү да. Өзгөрүү сөзсүз түрдө болуусу керек, жакшы жакка болгон. Ал эми жөн эле баягы ачка калып, өткөзүп койгон бул баягы жакшы көрүнүш эмес да. Ассаламу алейкум, гусулу жок орозо кармаса болобу дейт. Эми мындай да, баягы мусулман адам катары баягы жунуп абалда жүрүү, бул өзү качан күнөөлүү болот? Качан намаз убактысы келгенде, эгер бир адам, мусулман адам жуунбай жүрө берген болсо, бул күнөөлүү болуп эсептелинет да. Ошондуктан бир кандай бир мындай бири-бирине мындай сыйбай турган бир мындай бир абалда, себеби деген мусулман болгондон кийин ал жуунушу керек. Андан кийин ал жуунуп, анан намаздарды окуп, анан орозо кармаган адам болушу керек да. Ассаламу алейкум, устаз, мен грипп болуп ооруп жаттам, бирок өзүмдү ачкан жокмун, капельница алсам болобу дейт. Алсаңыз болот. Бул баягы эч кандай
орозоңузга таасир этпейт бузулушуна. Бирок караш керек, баягы дарыгер менен кеңеш керек. Эгер баягы өтө эле мындай оорлошуп же орусча айтмакчы осложнение берип кетпеши керек да. Ошондой деңгээлге жеткизбеш керек. Эгер ошондой боло турган деңгээл болсо, анда сөзсүз түрдө дарыланыш керек. Баягы эгер дарыгер дары ичип жана башка дарыландай турган болсо, аны угуп баягы сакайгандан кийин, айыккандан кийин улантып кармоо керек. Ассаламу алейкум, орозоңуз кабыл болсун, рахмат. Адам мончо түшсө болобу күндүз дейт. Түшсө болот, бирок ошол этияттап баягы түшсө болот. Анан баягы суу, эң негизгиси суу кирип кетпеши керек. Анан сууну киргизбесеңиз, маселе эмес, эчтеке болбойт. Бул баягы орозо маселелерин баягы үйрөнүп керектүү болгон маселелерди жакшы да. Урматтуу көрөрмандар, биздин дагы убактыбыз аякталып жатат. Биз менен дагы буюрса эртеңки жана кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.